Шайлоого элдин 80% келген жок. Дем алыш күнү өткөн шайлоодо элдин көңүл кош мамилеси байкалды. Добушканаларга элдин келүүсү сууз болуп, зериккен АШК кызматкерлери бийлөөгө да жетишти. Кыргызстанда буга чейин шайлоолор дагы солгун өтүп келген. Мыйзам боюнча элдин аз катышуусу шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт. Башкача айтканда, басымдуу эл катышпаса дагы жыйынтык таанылат. Бизге эч ким шайлоо жөнүндө кабар деле берген жок. Жанагында извещение келет эле, андай деле болгон жок. Күндөгү эле жашообузду кылып эле жүрөбүз, барган жокпуз. Эл кызыккан деле жок го шайлоого. Депутат болуп барып, кимдин элдин талабын ойлоп чечип берип атат. Барган жокпуз шайлоого. Эми элдин көбүн барбаган себеби ишенбей калды да депутаттарга. Менин оюмча башкалар кандай ойлойт билбейм. Көпчүлүгү ишенбей баштапкы шайлоолордо ошол кишилерге добуш берип, анан кийин жыйынтыгы чыкпай калып атпайбы? Ошон үчүн Шайлоо жыйынтыгында дагы кызыктуу жагдайлар бар. Ош округунан алдыга оозуп чыккан талапкер Бекмурза Эргешов шайлоого бир күн калганда БШК талапкерди жарыштан чыгарган. Бирок талапкер буга макул болбой, сотко арызданып, БШКнын чечимин жокко чыгартты. Алдын ала жыйынтыкка таянсак, Эргешов жеңишке жетишип отурат. Эми БШК өзү четтеткен талапкерге кайра мандат тапшырып калуусу мүмкүн. Баса Эргешовдун жарыштан четтетилүүсүнө административдик ресурс пайдаланды деген айыптоо себеп болгон. Буга карата Ош шаарында бир катар чиновниктер кызматтан алынган. Ал эми Кара Суу районунан Илимбек Кубанычбеков алдыга чыкты. Боршайкомго тапшырган документтерине таянсак, ал буга чейин эл өкүлүнүн жардамчысы кызматында болгон. Демек, депутаттын жардамчысы эми өзү депутат болушу күтүлүүдө. Ал кесиби боюнча тиш дарыгери, толук жыйынтык чыкканда дагы жеңиши таанылса, анда 29 жаштагы Кубанычбеков парламенттеги жаш депутаттардын катарын толуктайт. Райондук ички иштер бөлүмүнөн текшерилип көрүлдү. Ал маселе такталган жок. Ал иш боюнча мындай иш дагы козголгон жок. Ошон үчүн ал маселени биз КГОрдо өзүбүздө карап, эскертүү маалыматты эске алдык. Экинчи жолу мындай нерселерге жол бербөө жөнүндө ушу талапкерлерге дагы маалымат жетти. Белгилей кетсек, Кара Сууда шайлоо жыйынтыгына таасири тийгизиши мүмкүн болгон кылмыш иши жок. Милицияга добуш сатып алуу, адамдарды топ-тобу менен ташып келүү боюнча маалыматтар түшкөнү менен эч бири далилденген эмес. Учурда шайлоого байланыштуу өндүрүштө турган бир да иш жок. Керектүү маалыматтар кылмыштын курамы жок болгондуктан иш козгоодон баш тартылып, башка бузуулар кодекси менен бар же болсо шайлоо мыйзамдарын бузуулары болушу мүмкүн деп туруп, ошол жака Кара Суудан жалпысынан 4 маалымат жөнөткөнбүз. Ал эми Ош шаарында добуш сатып алуу боюнча 3 иш өндүрүштө турат. Алардан экөө бир талапкерге карата тагылган. Мында 250 000 сом жөнүндө сөз болууда. Каражат үгүтчүдөн табылган. Азырынча иш толук тактала элек деген жүйөө менен милиция талапкердин аты жөнүн жашырууда. Ал эми шайлоо учурунда бизде 9 маалымат катталды. Бул маалыматтар ошол шайлоого барган же болсо ошол жерде баягы байкоочу болуп турган жарандардан тиги жерде күмөндүү адамдар жүрөт, могу жерде акча таратып жатышы мүмкүн, тигинде ушу шектүү аялдар жүрөт деген маалыматтар болчу. 26 маалыматтын ичинен 23 маалымат текшерүү учурунда тастыкталган жок. Тастыкталганына байланыштуу өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми бир маалымат бүгүнкү күндө текшерүү иштери уланып жатат. Ал эми 2 маалымат болсо бириктирилген. Кандай болгон? Жарандардын добуштарын сатып алууга аракет катары 2 маалымат келип түшүп туруп, бул маалыматка тандык бир эле жаран экендиги аныкталып туруп, бүгүнкү күндө 2 маалымат бул бириктирилип туруп, бир гана иш ушул Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин добуштарды сатып алуу беренесине кылмыш иши козголуп туруп, бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми Баткен округунда калктын 25% шайлоого катышып, салыштырмалуу көбүрөөк. Жарышта Бактыяр Калпаев ири айырма менен алдыга чыкты. Шайлоого келгендердин 40% ага добуш берген. Калпаев буга чейин партиялык тизме менен шайлоо жарышына катышкан. Соңку жылдары жеке ишкердик менен алектенип, курулуш компаниясынын жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Роза Акматжан кызы, Следин Турганбаев, Ош ТВ.